Арбаңыздар адактуу бизди угуп жаткан угармандар, көрөрмандар, барыңыздарга салам айтабыз. Аталар, апалар, эже карындаштар, агайын элер, кичинелер жана өспүрүмдөр, барыңыздарга салам. Бизди угуп жаткан айылдагылар, шаардагылар, дүйнөнүн булуң бурчунда бизди онлайн аркылуу көрүп жаткан, угуп жаткан баардык мекендештерибизге салам айтабыз. Негизи эле кыргыз тилин түшүнгөндөргө да салам айтабыз. Жакшы, анда биз баштайлы. Сырмыек программасын баштадык. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Сиздер болсо үй бүлөлүк окей радиосун угуп жатасыздар. Үй бүлөнүн бактысын ойлогон, бекемдеген ойлогон, үй бүлөгө жакшы салымын кошуп келген Кыргызстандагы үй бүлөлүк окей радиосу сиздер менен чогуу. Анда эмесе биз баштадык. Бүгүн болсо коногумда өтө кызыктуу Германияда окуп, азыркы күндө иштеп жүргөн Дортмунд шаарында Акак Сыргак кызы менен биз байланышка чыгып, аралыкта маек куралы деп турабыз. Акак, кандайсың? Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Саламатчылык. Жакшы. Арттагы сүрөт, илинип турган сүрөттөр каяктын сүрөттөрү? Бул үй бүлөмдүн сүрөттөрү. Сонун Алыста жүргөндө, сагынганда, күндө эртең менен турганда карап коюп турган. Жакшы. Ата энеңдин, бир туугандарыңдын ошо Кыргызстанда түшкөн, Анан Европаны кыдырганда. Анан апам келип кеткендеги саякаттагандагы сүрөттөр. Жакшы. Кызыктуу деп айтсам болот. Анткени Акак ошол Германияда окуп, анан өзүнүн кыялы ошол апасын ошо Европаны кыдыртуу жана өзү дагы дүйнөсүн көрүү болуп эсептелген экен ошол кезде. Анан ошо кыялы орундалып, ал эле кыял орундалбастан сиңдилерине дагы ошо окууга тапшырууга дагы акча табууга жардам бериптир. Мынакей. Анан мунун өзү жакшы деп айтат элем, анткени айылда азыр бизде кыялданып, мына 11-де жакында бүтөм деп, буйруса бир кыялданып турган болсоңуз, сиздин кыялыңызды орундатууга дагы мына азыркы эфир сөзсүз түрдө жардамын тийгизет. Келиңиз, анда чогуу отуруп алып бир укпайлыбы, урматтуу угарманым. Убактыңызды бөлүп, 1 саат убактыңызды бөлүп, биз менен чогуу анда окей радиосуна кошулуңуз. Жакшы, эми сөзүмдүн башы ушул кыялың менен баштасам, анткени апакеңди ушул Европаны кыдыртып келгенге жакшы бир кыялданып турсаң, ошол кыялың орундалыптыр. Бул кандай болду эле? Негизи эле кыялдардын башы бул өзүмдөн башталган да. Бул чет өлкөгө чыксам, башка мамлекеттерде окусам, анан кичинемден эле бул ата энем мындай талашып бир тамашалап калышчу да, мен деген кызым деген Америкада окуйт деп атам ушинтип калчу да. Анан билбейм, ошондонбу кийин чоңойгондо деле бир чет өлкөгө чыксам, окусам деген бир эңсөө болчу да. Анан ошентип жүрүп, инфак чет тилдер факультетине тапшырып, себеби английскийди окугандар көп программалар менен чет жака чыгат эмеспи. Анан ошентип тапшырып калып, анан ошол жерден изилдеп, анан өзүм чет өлкөгө чыкканга аракет кылдым биринчи. Анан бул жака келгенден кийин, Германияга келгенден кийин өзүң көрөсүң, бул жак деген такыр башка, адамдар башкача, жери башкача, такыр адамдардын түшүнүктөрү, айлана чөйрөң башкача. Анан көп жерлерди өзүм да кыдырып жүрдүм. Анан ошол барган жерлеримде ушундай ниет кылчумун да, ошо үйүмдөгүлөр дагы көрсө депчи, ушуларды ата энем да көрсө деп. Анан кийин ошентип жүрүп, анан аракет кылып, анан чакырып калдым апамды. Анан 1 ай келип жүрүп кетти, кыдырдык, Европанын көп мамлекеттерин кыдырдык. Анан ыраазы болуп, батасын берип кетти. Эң жакшы. Анан өзүң айтып калбадыңбы, атам деген Америкада окуйт, кызым деп калчу деп. Атакеңдин өзүнүн кыялы беле? Балким жаш Билбейм, кезде алдагы. атам кандай кыялданган, бизде кыргыз үй бүлөлөрдө мындай эмеспи, ачык сүйлөшүлбөйт эмеспи? Көп нерселер ата, кыз, бала мындай бир аз ачык сүйлөшпөй, мындай сый мамиледе, анан мындай үстүртөдөн сүйлөшөт эмеспи? Анан менин кыялым мындай болчу деп деле ачык айтчу эмес. Анан билбейм, бала негизи кичинекей болгондо тиги көп нерсе сиңирет окшойт деп коем да. Кичинекей кезимден көп нерселер негизи кичинекей кезиңден бери кыял экенин кийин чоңойгондо ошону аңдайсың да.
анан кичинекей кезиңде билбей жүрө бересиң го. Анан көргөндөн ошон үчүн айлана чөйрөнүн таасири, ата эненин тарбиясынын таасири деген нерселер чындыгында эле өтө маанилүү экен да. Жакшы. Анда суроо мындай болсун, бала кезде кандай кыялданчу элеңиз? Адамдын ар бир жылы, ар бир куракта кыялдар ар түрдүү болот экен да. Мисалы жаш кезиңде бир укмуш кыздарга айрыкча мындай сонун кийинип алып, ушинтип жүргөн кыял болсо, көйнөктөрдү кийип алып ушинткен кыял болсо, окуп студент болуп жүргөнүңдө дагы бир башкача кыялдар сезилет. Мисалы бир машина мингиң келет же бир чет өлкөгө чыккың келет, ушул сыяктуу. Улам адам чоңойгон сайын улам максаттары дагы, анан көз караштары дагы, кыялдары да өзгөрүп баштайт экен да. Анан негизинен кыялдангандан коркпош керек дагы, бирок туура кыялданганды үйрөнүш керек деп ойлойм да. Кыялданып эле жүрө бербестен, кыялды максатка айлантырыш керек деп ойлойм да. Кыялың максат болгондо, максатка анан аракет кылыш керек деп ойлойм да. Максатың кыялданып эле жүрө берсең, ал болбойт да. Аны мындай точный кылып, мындай тагыраак кылып максатка айлантып, максаттан аракет кылып, аракеттен анан жыйынтык, ийгилик анан ошондон жаралат да. Жакшы. Ошо туура кыялданганды кантип туура кыялданышыбыз керек? Негизи адам өзүн изилдеш керек деп ойлойм да. Мага эмне жагат, мен эмнени жакшы көрөм, мен эмнени чындап каалоом менен кылам, мен эмнени чындап мындай эмнеге жетишким келет, мен өзүмдү мынча жылдан кийин каерде көргүм келет деп адам өзүн тааныганда, анан максат өзү пайда болот деп ойлойм да. Ошо кыялды ошону пландап ишке ашырыш үчүнчү дагы кайсыл, балким бир сапаттар жардам берет? Негизи бизче кыргызча эмне деп коет дагы, өжөр болуш керек. Эч качан дагы бир максат койсоң, анын аркасында деген мисалы сонун күндөр да болот. Мисалы мен окуйм, окууну бүтүрөм деген максат койдум да Германиядачы. Ошол эле кезде мисалы окуп жүргөндө кыйналдым, аябай уктабаган күндөр болду, башка кыйынчылык күндөр болду, мисалы көчөдө калып калган күндөр болгон менде. Анан ошолор мындай адамды такшалтат, бирок ошол учурда дагы мен кылбайм деп мындай кайтып кетпеш керек, адам өжөр болуш керек деп. Бир кармаган нерсесин аягына чыгарганды билиш керек деп ойлойм да. Мисалы мынакей, ошо окууга тапшырып, ошону окууну бүтүүгө көчөдө да калдым деп атасыз. Ошондо эмне кармап калды сизди? Мисалы Кыргызстанга кетип калбаганга? Кыргызстанга кетип калганда, мисалы бул жакта жүргөндө ойлойсуң да, Кыргызстанга кетип калып, Кыргызстан биздин үйүбүз да. Качан, кайсыл күнү болсо, мисалы мен эртең менен туруп, мен кеттим Кыргызстанга десем, мен кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар. Бир күндө жыйыштырып кетип калыш мүмкүн да. Кыргызстанга бардым, Кыргызстандан баргандан кийин эмне кылам деп ошо кичине узунураак ойлонуш керек деп ойлойм да. Кыргызстанга баргандагы ситуацияңды элестетип көрсөң, кайра бул жака келгиң келет да, мисалы. Ошол нерсени узагыраак ойлонуп көрсөңчү, бардым, анан дальше эмне кылам дегичи. Биз бул жакта жүрөбүз, Кыргызстанга баргандан кийин бул жака кайра кайтып келиш кыйын да. Бул жакта мүмкүнчүлүктөр уже бир жолу кетип калды. Бир жолу кетип калган мүмкүнчүлүктү кайра кайтарып келиш кыйын болот да. Ошон үчүн билбейм, максаттын аркасынан кубалаш керек деп ойлойм. Жакшы. Ошол Кыргызстандан барып окуп, ошол кыйынчылыктарды көргөндө сиз өзүңүзгө эмнени алдыңыз? Кандай тарбияны, кандай мүнөздү калыптадыңыз? Негизи тактыкка аябай үйрөндүм. Так болгонго, анан жоопкерчиликтүү болгонго, анан өзүмө өзүм ишенгенге үйрөндүм да. Бизде Кыргызстанда ата энеңдин, досторуңдун, тааныштарың, жакындарыңдын арасында жүргөндө проблемаң болуп калса, сага бир ошол 100 тууганың болсо, ошонун бирөөсү сөзсүз жардамга келет да. Бул жакта өзүң жалгызсың, проблемаңды өзүң чечесиң, сен эмне болуп калдың, башка кишинин мындай нерси жок да, иши жок сен менен. Ар бир нерсени өзүң чечимди кабыл алгандан кийин ошондогу пайда болгон проблемаларды өзүң чечип үйрөнөсүң да, өзүнө ишенүү пайда болот. Анан немистерден эң жакшы алган сапатым бул ошол тактык, ишиңди так жасоо. Немистерде эң жакшы сапат ушул: барасың, сага эмне иш бөлүнгөн, андан ашыкча да иш кылыштын кереги жок, кем иш кылыштын да кереги жок. Анан 7 саат иштейт же 8 саат иштейт, 8 саат, ровно 8 саат иштейсиң, болду. 8:00 ошол сааты келгенде
компьютериңди жаап коюп кетип кал же ишиңди таштап коюп кетип калганга сенин укугуң бар да. Булар ошондой иштешет да. Бирок ошол тактык бул жакшы жыйынтыкка алып келет да. Мындай результат жакшы болот да. Качество мындай сапаттуу болот. Жакшы. Мисалы, бизден студент болуп бара турган кыздар кайсыл кесипти үйрөнүп алыш керек? Мисалы, мындай курстарга барып, мисалы Германияда жардам болуш үчүн. Негизинен тил. Чет өлкөгө чыгам деген адам биринчи очеред бул тилди үйрөнүш керек да. Тил билбесең, сен эч кандай дагы андан ары кете албайсың да. Сен бир нерсени түшүндүрүп беришиң керек, же жумуш кыласыңбы, окуйсуңбу, баардык жакта тил керек. Тил окуш керек. Мен мүмкүн болсо ошол азыркы айылда жүрүшү эми негизи эле англис тилине басым жасаса деп ойлойм да. Биздекилер орус тилине басым жасайт эмеспи? Англис тилине, орус тилине басым жасаганда могу эсенгинин бир эмесинде калып кетишет да. Анан мисалы англис тилин билгендер дүйнө боюнча жумушта да кыйналбайт. Иштеп да кете берет, окуп да кете берет да. Анан адамдар менен тил табышуу дагы жеңил болот да. Германияда басымдуулук немис тилиде же англис тилинде кабыл ала беришеби? Англис тилинде негизинен немистер англис тилинде деле билишет. Бирок бул жакта аябай бир эмеге катуу турушат. Бул немис тили бүт жакта кетет да. Мисалы 95% баардыгы эле немисче да. Мен университетте немис тилинде бүттүм. Немис тилинде аяктадым. Анан магистратураларды мисалы англис тилинде окуса болот. Бирок Германиянын эле ичинде эмес, мен башка өлкөгө да барам, Америка, Англия, Европанын мисалы башка мамлекеттерине же СНГда болобу, же башка жактарда болобу, окуй да берем, иштей да берем дей турган болсо, негизи эң негизгиси англис тилин үйрөнүп алса, бул эч качан өкүнбөй турган билим, анан эч качан мындай жардам тийбей калып кете турган нерсе эмес да. Англис тилине көңүл буруш керек. Анан мындан тышкары биз мисалы мен университетте немисче окуганым менен IT окуганым үчүн ITдеги көп нерселер англис тилинде материалдар. Анан баары бир деле ошол жок дегенде техникалык англискийди билиш керек да. Жакшы. Негизи сыртта окуп жүргөндөн сиз, анан бир туугандарыңызда дагы ким бар? Мен өзүм жалгыз. Жалгыз эле. Жеке баракчаңызды карап калдым, ачып. Анан ал жака мынтип жазыптырсыз. Мага каттар көп келет. Анан жаш ошол 11-дү бүтүп аткан, эми кимдер ошо сыртка чыгып окуп келе турган болсо, аларга кеңешим бар деп анан тизмектеген экенсиз да, кеңештердичи. Ошол кеңештерден мындай кененирээк кылып, түшүнүктүүрөөк кылып бир азыр айтып берсеңиз, азыр бизди угуп аткандарга бир жакшы пайда болсун. Ооба, аябай жакшы суроо бул. Себеби бизде азыр жаштар, мен жакында эле Кыргызстанга барып келдим. Кетейин деп эле турат да, ошол иши кылып, чет өлкөгө чыгып кетсем эле жашоом бир укмуш болуп өзгөрүп кетет деген, кетип эле калсам, эптеп эле кетип калсам дешет да. Эптеп эле кетип калганда бул жака келгенде бүт нерсе даяр кылып күтүп ала турган киши жок да. Бүт нерсең даяр эмес да. Анда Кыргызстанда мисалы бир ортого жетип калсаң, бул жактын баардыгын нолдон башташ керек. Анан дагы бир эң чоң катачылык бул ошол эле агентстволордун катачылыктары. Кээ бир баарын деп айта албайм, кээ бир агентстволордун катачылыктары эптеп акчасын алып алса эле болду, эптеп жөнөтүп коюш керек да. Булар деген кыргыздарда негизи билбейм кандайбыз, контрактты башынан аяк түшүнүп окуп чыгуу деген нерсе жок да. Көп эле байкап жүрөм, 3 айлыкка келгендер же болбосо башка программалар менен келгендер. Жада калса өзүм деле башында мен программа менен келгенде контрактымды детально түшүнгөнүмчө, өзүм чындап түшүнгөнчө окуп чыккан эмесмин да. Мындай үстүртөн түшүнүп эле келгенмин да. Ошон үчүн ар бир алган контрактты детально окуп түшүнүп чыгыш керек. Кайдан барып, кандай жерге жашайм, ким менен жашайм, кандай жумуш кылам, канча саат иштейм, кимдер булар, деги бул агентство ким өзү деген нерселердин баардыгын изилдеп чыгыш керек. Анан ар кандай адамдар бар да, кээ бирлер мисалы бизнес кылыш үчүн эле бир-эки нерсени билип алып туруп эле анан кийин ушинтип жөнөтө бериши да мүмкүн да. Жакында эле мисалы Нурсултан Курбанов деген жигит бар, Кыргызстанда перспектив.
эмесин штраф эле курсу бар. Ошол жарыя жазып коюптур. Мисалы Инстаграмга конкурс жарыяланды Германияга, Германиянын колледждерине бизге кайрылгыла, ушундай квота бөлүндү бизге депчи. Андай нерсе жок негизичи. Андай конкурс жарыяланат, анан мындай кылат деген нерсе жок. Бул жакта кесиптик лицей деген бар, университет деген бар. Германияга келүүнүн бир нече гана жолдору бар да. Мен ошол Фейсбукта да тизмектеп жазгам негизичи. Анан мисалы мен ошондой Германия жөнүндө туура эмес маалыматтар берилген жерге комментарий жазам дайымачы. Анан көпчүлүк биздин агентстволор ошол эле Кыргызстанда, ошол Нурсултан Курбанов дагы өзүнүн баракчасынан мени блок кылып койгон. Себеби анын менин бизнесине туура эмес баягы маалымат каршылык кылып атам да. Менин максатым болгону жаштар келгенде туура жол менен келсе, андан ары улантып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү болсо деген гана максатым да. Келгенде гастрономия же болбосо, мисалы азыр ошол кесиптик лицейге келип атышат, гастрономия, медицина тармактарына келишет. Анан гастрономияда келгенде бир топ кыйналып калышат да. Алар 3 жыл бою жүрүп, убактысын коротуп, же тилди үйрөнө алышпай, же акча таба алышпай. Ошондуктан кайсыл программа мага туура келет деп ошону чындыгында такташ керек да. Эптеп кетип калайын эмес, чындыгында эмне туура келет. Кайсыл программа жакшы негизи? Жеңил жана мындай эме кыйналып калбаганга. Жеңил программа жок негизи. Болгону азыркы статустан көз каранды болот да. Мисалы адам студент болсо, же болбосо ошол кандай статуста адам, ошого жараша тандаш керек да. Мисалы бир аз жашы өтүп калгандар бар. Алар деген мисалы ошол кесиптик лицей менен келишсе, аларга туура болот. Себеби алар аны бүткөндөн кийин тил үйрөнүүгө дагы жөндөмдүүлүгү бир аз төмөндөп калат эмеспи адам улгайган сайынчы. Анан аларга деген тил жөндөмдүүлүгү да өтө жогору деңгээлде суралбагандыктан, мисалы ошондойлор такыр мен сөзсүз кетишим керек Германияга деген максаттар болсо, балким ошондойлорго тапшырып көрсө болот. Жаштарга негизинен бир жылдык программалар өтө идеалдуу деп айтам да. Мен өзүм дагы аупер болуп келгем. Аупер деген бул немистердин семьясында жашап, балдарын карайсың, нянька болупчу. Мен ошол программа менен келгем. Ал программаны бүткөндөн кийин каалаган тармагыңа өзүң тапшырып кетсең болот да. Себеби бул жакта жүрүп бир жыл бою билип каласың, кайсыл эмне, кайсы жака барам, тилди бир аз үйрөнүп каласың, семья менен жашап бир топ эле жакшы болуп калат тилиң. Ошол программа жакшы. Андан башка программалар жөнүндө да ошол Facebook'тарга жазып жүрөм. Эфисиод, Бефт деген программалар дагы. Алар деле жакшы программалар негизичи. Жакшы. Анан негизи эле ушул кесип тандоо тууралуу дагы жакшы оюңузду билдириптирсиз. Мисалы, кесип тандоодо дагы ошол кесипти тандоодо келечекте кандай болот? Ошол талапка ээ болобу, же жокпу, же жөн эле бир бизде кесип тандоодо кандай болуп калат? Көп учурда акчасы көп болсо, таанышы бар болсо, ушул жагына көбүрөөк карайбыз да. Ооба. Кесип тандоодо дагы мен башында эле айтып өткөндөй, адам өзүн изилдеш керек, эмне жагат мага дегендечи. Мен эмне кыла алам, анан эмнени жакшы кылам депчи. Анан бизде 11-класста бүткөндө биз деген ата-эненин чечими менен жашап, биз өзүбүзчө, өз алдынча ой жүгүртүп, өзүбүзчө чечим кылганды жакшы үйрөнбөйт экенбиз биз кыргыздарчы. Жок, даже кийим алганыбызда ата-энебиз бизге тандап берет экен, чоңоюп калсак дагы. Мисалы 10-класстарда дагы, 9-класстарда дагы чоң кишисиң, чоң эле адам болуп калгансың, ата-энең сага кийим тандап берет да. Бул адамдын өзүнүн тандоосу жок дегенди билдирет да. Өзүнүн оюн кенен билдире албоо, өзүнүн бир нерсеге болгон ою жок деген нерсе да. 11-класста бүткөндө менде дагы ошондой болгон да. Мен 11-класста бүткөндө мен кайда барышымды билбей бир топ эле ойлонгом. Анан бул муну айтат, ал буну айтат. Анан мен ошол айтып атам, чет өлкөгө чыгам да деп, анан билип билбей барып эле, мисалы 70% билсем, 30% мындай бүдөмүк black box болуп барып эле мен инфака тапшырып калгам да. Ошон үчүн 11-класста бүткөнчө чечилиш керек бул нерсечи. Ошол убактарда бул ойлонуш керек. Анан бизде акциясы бар эмеспи, ошол ОРТчы. Ошого тапшырганда да кошумча кайсыдан алам, мен дальше кандай окуйм, кайда барам дегенде ошондой чечиш керек. Анан
кесип тандоодо азыр IT тренд болуп атат, хайп болуп атат деп көпчүлүк ITге өтүп атат да. Бул аябай жакшы көрсөткүч, аябай сонун көрсөткүч. Бирок баардык адамдын ага болгон жөндөмү жок болушу мүмкүн да. ITде жанагы таанышы менен киргизип койду жумушка, анан ушинтип акча берип киргизип койду жумушка, анан иштеп кетти деген мүмкүн эмес бул тармактачы. Тармакта чындап бир нерсе кыла алсаң, программа жаза алсаң же ошол тармакты чындап түшүнүп иш алып бара алсаң гана ишиңдин результаты көрүнөт да. Анан ошон үчүн бирок аракет кылып көрүш керек. Менде деле ITге болгон кызыгуу Германияга келгенден кийин, мен окууга тапшыргандан кийин пайда болду да. Себеби мага буга чейин эч ким маалымат берген эмес. IT деген эмне кылса болот? Мен такыр түшүнгөн эмесмин. Анан бирок мектепте окуп жүргөндө так илимдерден жакшы окуучумун. Апам математика мугалими, атам дагы автотехник, анан автомеханикти. Ошон үчүн бизде математикадан негизи так илимдерден жакшы болчубуз да. Ошол аябай чоң жардам берди. Анан ойлоп коем да, мен эгер ошол тармактан балким проблемам болгондо алып кете алат белем депчи. Бирок кээ бир адамдар бар, кийин ошол кеч баштап, бирок аябай жакшы айтишник болуп кеткендер бар да. Бул практикада көрүп жүрөбүз да. 30-40 жашка чыкканда чейин гуманитарный жакта социолог болуп, башка болуп иштеп жүргөн адамдар 40 жашка чыккандан кийин сонун айтишник болуп кеткендер бар да. Муну проба кылып көрүш керек өзүнчө. Болобу, болбойбу деп ойлонуп отурурдай, бизде азыр эмне интернет жетишкен, изилдеп көргөндү үйрөнүш керек. Информация деген толтура, аны деген карап көрүш керек. Анан аракет кылып проба кылып көрүш керек да. Жакшы. Анан Германия мисалы кайсыл кесиптер алар үчүн актуалдуу? Германия эли үчүн. Германияда эле эмес, негизи Германиянын негизи бардыгы эле могу Европа деп карап көрсөк болот да. Бул жакта эле эмес, дүйнө жүзү боюнча азыр IT специалисттер өтө жетишсиз. Врачтар, мед работниктер өтө жетишсиз. Эми COVID-19 кийин дагы күч алса керек. Ооба, алардын бул жака Германияга келип иштөө жолдорун да азыр бир топ жеңилдетип койду деп атышат. Мисалы, Польшада же башка жактарда иштеген, же Россияда иштеген врачтар келип бул жакта бюрократиясын азайтып койду деп атышат. Ошолор жетишпейт. Анан механиктер көп жетишпейт, мисалы, жөнөкөй жумушчулар дагы жетишпейт да, себеби булар көп кара жумуш кылганга окушпагандыгы үчүн ошол тармактарда жетишпейт. Жакшы. Эми акак өзүңдүн бала кезиң тууралуу айтып берсең, үй бүлөң тууралуу айтып берсең, кененирээк. Мен Чаткал, Жалал Абад областуна караштуу Чаткал районунун Жаңазар айылында туулгам. Жаналиев Таласпай атына Чаткал орто мектебин бүтүргөм. Анан ошол Жаңазарда эле чоңойгонмун. Апам ошол математика мугалими, мектепте иштеген, 40 жылдан бери мектепте иштейт. Азыр да иштейт мектепте. Атам дагы иштейт. Негизи кимдин машинасы бузулуп калса, келип атама кайрыла тургандай. Ошо айылда бирөө болот го. Ошондой механик, техник. Биз 4 кызбыз, уул жок үйдө. Анан бардыгыбыз жогорку билимдүүбүз. Бизге өтө билимге басым жасалган. Айылда окуганыбызга карабастан бардыгыбыз жакшы бүткөнбүз мектепти. Азыр ошол мен Германияда, анан калган сиңдилерим дагы магистратурада, башкалар дагы. Сиңдим Турцияда да окуган, азыр Бишкекте да окуйт. Ошол. Өзүң ошо Германияда окуп аткандан кийин сиңдилериңди дагы бияка келип оку деп чакырган жоксуңбу же алар? Келип кетишкен. Анан азыр окууларын аяктагандан кийин, диплом алгандан кийин келет го деп пландап атабыз. Буйруса. Жакшы. Анан
мага көп кат менен кайрылышат деп атпайсыңбы, э? Анан ошол каттарды кайрылганда Facebook аркылуу эле каттар келет да. Мен Инстаграмда активдүүрөкмүн Фейсбукка караганда. Facebook, Instagramda. Инстаграмда. Негизи мурда интернетке кире бергенге каршы болчумун өзүм. Кечке соцсеттерди пайдалана бергенге, анан бир эки мындай чыгып калган интервьюлардан кийин мындай спрос көп экенин байкадым. Көп жаштар ушундай суроолоруна жооп ала албай жүргөндөрүн байкадык. Андан тышкары биздин Германияда Кыргыз German IT Community деген комьюнити түзгөнбүз, айтишниктердин. Андан башка Кыргыз Network деген дагы башка уюм бар, башка балдар түзгөн. Ошол уюмдар, булар коммерциялык эмес, биз жаштарга жол көрсөтүү боюнча, анан айтиге үндөө боюнча, айтиге жол көрсөтүү, ушул багыттарда иш алып барабыз. Анан ошондон баштап активдүү болуп баштадым. Демек, бизге чындыгында азыр ушул тармакта информация керек экен жаштарга депчи. Себеби ошол эле айтып кеткендей, бул жака алданып келип калгандар дагы бар. Германиядан жумуш таап берем дегендер дагы бар. Ортодо агентстволор, Украинанын, Польшадан агентстволору да болушу мүмкүн. Алар Польшага жумушка деп алып келип алып, анан Германияга черный рабочий кылып, строитель кылып, аны муну кылып алып кирип иштетиши мүмкүн. Бирок бул деген легалдуу эмес. Анан бул узакка барбайт. Убактылуу 2-3 ай иштей алышыңыз мүмкүн, балким. Бирок ошентип жолдо калгандар дагы аябай көп болгон да. Ошондуктан мындай элдерге информация бергенге аракет кылып. Азаматсыз деп айтат элем. Албетте, ошентип ошол биздин уул кыздарыбыз кыйналбаса экен деп, колдон келишинче ошол алдамчылардын бир тузагына түшүп калбаса экен деп, бир көкүрөгүңүздө жакшы ойлор дагы жана берсин. Анан ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, ошол Кыргызстанды сагынып, Кыргызстан жөнүндө ойлонгонуңуз артыңызда турган бир сүрөттөрдөн улам эле көрүнүп турат десек болот. Жакшы, анан мен дагы ден-соолук каалайм. Аман эсен, бөөдө кырсыктан алыс болуңуз. Кудайым буйруса, Кудайым дагы ушундай татынакай кыздарды бизге жаратканыбыз берсин деп тилейт элек. Жакшы, бар болуңуз. Анан убактыбыз дагы карамабызда аз эле мүнөттөр калыптыр. Бир эркин микрофон берейин сизге. Айылга азыр салам айтсаңыз болот. Ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Салам, ошол айтып өткөндөй эле, туулуп өскөн жериме, үй бүлөмө, бир туугандарыма, досторума. Анан негизинен жаштарга, мен дайыма акцент коюп келген эле жаштарга, билим алгыла, эч качан адашпайсыңар, дайыма билим деп айтмакмын. Аракет гана кылыш керек, анан билим алыш керек. Жакшы, чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Анан буйруса дагы кабарлашып, байланышта болуп туралы. Макул, сизге да чоң рахмат. Бар болуңуз. Окей, радиосу менен биргеликте болгонуңузга ыраазычылык билдирем. Мынакей бизде Германиядан, Дортмунд шаарынан Акак Сыргак кызы болду. Баарлаштык, сүйлөштүк. Ал эми кызматтобосу Канат Алмамбетов болду. Барыңыздарга дагы бир жолу ысык салам, үй бүлөлүк бакыт тилейм.